Кылымдарды карытып канчалык кыйынчылык болсо дагы улут катары сакталып келген улуу кыргыз эли. Көчмөндөр жашаган боз үйдө кулпу сала турган жери жок. Түрмө дагы болгон эмес. Себеби ал жакка камай турган ууру кески кылмышкерлер да жок болгон. Кыргыздар эч качан туруктуу армия кармаган эмес. Себеби ар бирөөнүн жүрөгүндө ата мекенди коргоо сезими болгон. Мына ушул нерсенин бардыгы конституция жана башка кодекстер менен эмес, эл эмне дейт деген эки ооз сөздөн турган мыйзам менен эле тез келген. Сарбагыш уруусунун бир баласы кемчилдик кылса бүт урууга, мындайча айтканда, саяктын балдары айткан, ай, сарбагыш тетиги балаңар эмне болуп атат депчи. Намыс. Ошондуктан бир уруу, ар бир баласын, ар бир кызын тарбиялаган. Мындайча айтканда жана кыска 40 үйдөн тарбия дегендей, балдарга дагы сен атаңдын эмес, апаңдын эмес, бир туугандарыңдын эле эмес, бүт бир урууну сөзгө жыгасың. Мына эл эмне дейт ушундан чыгып атат. Жаман сөз менен эл оозуна алынуу же элден чыгып калуудан өткөн кордук болгон эмес. Себеби өз уруусунан же өз айылынан чыгып калган адамды башкалар да кабыл албай коюшчу. Ошондуктан эл эмне дейт деген мыйзам ар бир жаран үчүн маанилүү болуп келген. Дайыма коркушкан. Мен элден чыгып калам деп корккон. Анан мисалы күнөөгө кетирип койсо, кой, сен элден чыктың деп, бар, кайда барып жашасаң жаша. Мына мисалы сарбагыштар Кемин, Кочкор айланып жашашканда, ошол жерден бөлүп чыгарып койгондон кийин аны башка уруулар кабыл албай, сүргүндүү болуп, ал кулдан да жаман болуп, кайда барып көчүп консо дагы, ай сен баланча жерден баланча болуп чыгып калгансың деп, бул түрмөгө түшкөндөн жаман болгон. Учурда Кыргыз Республикасында 6000ге жакын нормативдик укуктук акты бар. Бирок бардыгы биригип келип, эл эмне дейт деген эки ооз сөзчөлүк таасири жок болуп жатат. Ошондуктан прокурорлор баары мыйзамдуу деген бүтүм чыгарып, өлкө башчысы эл эмне десе ошо десин деп ак сарай салдырып жатат. Мисалы жанагы президентибиздин жерге хан сарай куруп алганы, тем более ошол Бакиевтерден калган жерге куруп алганы бул мындайча айтканда адепсиздик да. Мына ыйман адеп жылы деп атпайбызбы, ошонун адепсиздигине кирип калат да. Ыйманды бузганына кирип калат. Анан эми мындай да, мен эми мына мыйзам турат, мен эмне кылсам өзүм биле берем деген бул болбойт. Кыргыздын жан дүйнөсүнөн чыккан адеп, ыйман, маданият деген эмне экенин президенттин аппарат башчысынын орун басары кыргыздарга орусча түшүндүрүп берди. Первое слово на кыргызском языке «ыйман», который имеет одновременно две глубоких коннотации, да, кыргызча, это в любом словаре можно посмотреть, да. С одной стороны, это слово переводят как «вера», а с другой стороны, его переводят и как «нравственность», вот в смысле, как в русском понимается, да, то есть здесь как раз очень важно донести до общества в этом году такую мысль. Бул сөздү чечмелеп беребиз деген коомдук канал өлкө башчысынын демилгесин саясатташтырып, айрым саясатчылар өтө адепсиз деп алардын архивдеги видеолорун көргөзүштү. Арасында Ата мекен фракциясынын лидери дагы жүрөт. Нуран Каныч. Бул видеонун чоо жайын түшүндүрүп кетсек, парламент жыйында кумтөр маселеси талкууланып жаткан. Кыргызстандын таламын талашып жаткан Өмүрбек Текебаевга Мурадил Мадеминов тынч отуруңуз дейт. Мен айрым кошоматчы депутаттардай болуп отура бере албайм деген Текебаевди Мурадил Мадеминов чуркап келип жакадан алып жатат. Ошондо кимиси адепсиз болот? Кыргызстандын таламын талашып, канадалыктарга каршы чыгып жаткан Өмүрбек Текебаевбы же бийликке кошомат кылып, СДПК менен экинчи жолу депутат болуп келген. Өзүнөн 15 жаш улуу адамды жакадан алып, анан алдында калган спортсмен Мурадил Мадеминов. Адеп, ыйман, маданият деген нерсе кыргыз элинин канында бар. Ал эми ошол нерседен алыстап бара жатканыбызга ким күнөөлүү? Эптеп элден чыгып калбайын деп оокат кылып жүргөн карапайым калкпы же ата бабадан берки келе жаткан салтты унутуп, баарын өзүнө ылайык мыйзамдаштырып алган бийлик өкүлдөрүбү? Анан эле адеп, ыйман, маданият жылы деп айрым саясатчыларды каралап баштасак эле кыргыз эли адептүү жана ыймандуу болуп кетеби? Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь.